Ассаламу алейкум, Мақсымет YouTube каналының қатаушылары. Барыңыздарға Москваның метро Шелковскасынан ыстық салам. Азыр эле 1 саат мурда Россиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымат таратты. Ал маалыматта мындай дейт: 27 августтан баштап, бүгүн 26-сы. Демек, эртеңден баштап чартердеги рейстер уюштурулбайт. Демек, эгерде сиз Кыргызстанга кетембесеңиз, элчиликке барып, арыз жазып жүрбөстөн, туура аэропортко барып, авиабилет алып, өзүңүз каалаган күнгө кетсеңиз болот экен. Анан дагы ошол маалымат эскертилген. Авиабилетти сиздер аэропорттон же болбосо ошол авиакомпаниянын сайтынан алсаңыздар болот экен. Башка баягы авиакастардан пока албай тургула деген. Менин түшүнүгүм ошондой да. Анан дагы айта кеткен нерсе, достор, бул маалыматты угуп же окуп Кыргызстанга машина менен жөнөп калбаңыздар. Себеп дегенде Казакстан чегарасын ача элек. Машина менен кетем десеңиздер, кете албай калсаңыздар толук 100% мүмкүн. Себеби Казакстан чегарасын али ача элек. Анан да бул маалыматты угуп, кээ бириңиздер Кыргызстандан дагы бул жак келсе болот экен деп ойлоп алыңыздар. Себеп дегенде Россиядагы Кыргызстанга, Кыргызстан жарандарына чегарасын ача элек. Келе тургандар баягы орукчандар же башкалар ошол бирөөлөр чакыруусу менен келсе болот дешет. Бул маалыматты кантип келиштерин мен азыр толук билбейм. Эгерде билсем, сиздер менен сөз түрдө бөлүшүп коем. Ошол туугандар, барыңыздарга ийгилик, аманчылык болсун, тынчылык болсун. Ассаламу алейкум.